Тургунбай Сыдыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейинде аялдардын өнөр мейкиндигин баалоо жана сактап калуу максатында фото сүрөт көргөзмөсү болуп өттү. Бул самалыкты Алтын Капалова фото сүрөтчү Сания Нурова менен биргеликте уюштурган. Алар буга чейин мындай иш-чараларды Нарын жана Баткен облустарында жогорку деңгээлде өткөрүп келишкен. Өмүрүн жана чыгармачылыгын чагылдырган көргөзмө болуп эсептелет. Анан буга чейин 20дан ашуун сүрөтчүлөр катышты. Анан буга чейин Пакистанда жана Борбордук Азиянын бардык өлкөлөрүн кыдырып чыкты. Азыркы убакта Лондондо болуп өтүп жатат. Анан ошондой эле биз айыл музейлерине көрсөтөлү деп, анан ошо региондорго да көрсөтөлү деп, ошо Ош кечээ мурда күнү Баткенде ачылды, эми Кара Ортодо жана Ысык көлдө ачылат. Анан жалпысынан негизги максаты бул ушу маданий мурастарды сактап калууга салым кошуу. Колунан көрүү төгүлгөн шырдак-шырга теңир толук ууз айымдарды өз фото сүрөттөрүндө чагылдырган Сания Нурова бул сүрөттөрдү алуу үчүн кесиптештери менен атайын Нарын облусуна барып, бир нече жума иш алып барган. Эти фотографии мы сняли в Нарыне, потому что бул сүрөттөрдү Нарындан тартканбыз. Анткени бизде аялдардын өнөр мейкиндиги долбоору бар болгондуктан алар менен түз байланышып, интервью алып сүрөткө тартуу керек эле. Бул жумуштарды аткарганча биз аларга кыскача семинарларды да өттүк. И немного даже воркшопили. Кыргыздын баалуулуктарын сактап калган чебер айымдардын эмгектерин көрсөткөн бул самалыкка кала тургундары, фото сүрөтчүнүн жакындары жана ошондой эле Ош облусу Нокат, Алай, Кара Суу жана Кара Кулжа райондорунан атайын коноктор чакырылган. Алтын Капалова, анан кийин Сания уюштуруп аткан мына шырдак дүйнөсү боюнча биз өтө жакшы чоң идеяларды өзүбүзгө алдык десек болот. Тургунбай Сыдыков атындагы Ош облустук көркөм сүрөт музейинде уюштурулган көргөзмө кала тургундарына жана конокторуна 4-декабрга чейин тартуулана бермекчи. Акмарал Маликова, Самат Сайдаматулла, Рутан көрсөтүүсү.